Ассаламу алейкум, ағайын туғандар, қырғызстандықтар, Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нуркожоевич, ошондой эле Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, бардыгыңарды кирип келген улуу жана ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Баарыбыздын каалоо тилектерибизди, баталарыбызды кабыл кылсын. Жаратканым, урматтуу Садыр Нуркожоевич, учурдан пайдаланып, сизге дагы жана Камчыбек Кыдыршаевич сизге дагы кайрылып кетем. Ороз айы кечиримдүүлүктүн айы, айкөлдүктүн, берешендиктин жана соопчулук табуунун айы. Ушул айда кыргыз элине жана камалып кеткен жарандардын туугандарына белек кылып, айкөлдүгүңүздөрдү көрсөтүп, ак жеринен камалып жаткандарга мыйзамды иштетип, бошотуп коебуз деп үмүттү дагы үзбөй келебиз. Садыр Нуркожоевич, билбейм, силердин командадагы адамдар эмнегедир сиздин жарандык коом менен, активисттер менен тыгыз байланышта болуп, ынтымакта болууңузга кызыктар эместей элес калтырды. Себеби мен Өткүрбек мырзага дагы кайрылдым, Дайырбек мырзага да кайрылдым. Бир нече ирет сүйлөшкөнгө даярбыз, диалогко келгенге даярбыз. Биз душман эмеспиз. Түрмөдө жаткан Кемпир абадты коргоо комитетинин мүчөлөрү душман эмес. Мыйзамды иштетип, диалогко келгенге даярбыз. Керек болсо мен деле барам, эгерде тергөө ошончолук эле менин эле келишим менен баардыгы ачыкталып кала турган болсо деп бир нече ирет кайрылгам. Эч кандай жооп жок. Сиз жарандык коом менен жакын болуп, тыгыз болуп иштешкениңизди алар каалабайбы же алар сиздерге жеткиздиби, мүмкүн реакция болбой атабы билбейм. Садыр Нуркожоевич, бардык камактагы жарандардын эч бир күнөөсү жок. Рамазан айынын урматына бошотуп коет деп ишенем. Жеке эле Кемпир абадты коргоо комитетинин мүчөлөрү эмес, сиз дагы түрмөнү көргөнсүз. Садыр Нуркожоевич, мен дагы түрмөнү көргөм. Ал жактагы камакта жаткандардын жок дегенде жарымы күнөөсүз жатат. Бүгүн подстава деген сөз популярдуу болгон, модага айланган. Баңгизат менен, зордуктоо беренеси менен подстава кылып, оперлер, ички иштер министрлигинин кызматкерлери, тергөөчүлөр иштегенди адатка айландырып алышкан. Ошолордун бардыгын ыйык Рамазан айында эркиндикке чыгарасыз деп үмүт кылабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, Рамазан айы кечиримдүүлүктүн айы, айкөлдүктүн айы. Ушул айда сизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Бардык жарандардын башын бириктирип, бардыгын актай барактан баштасаңыз, эч кандай утушка ээ болбойсуз. Сизге аброй гана алып келет. Достор, мекендештер, замандаштар, ушул видеону бөлүшүп таратышып койгула. Улуу ыйык Рамазан айынын урматына мүмкүн президентибизге жетип калса, чындап мыйзамды иштетип, күнөөсү жоктордун баарын эркиндикке чыгарат деген аруу тилек, үмүтүбүздү угуп калсын ажообуз дагы. Бардыгыңарга ийгилик. Дагы бир ирет куттуктайм. Кирип келген улуу султандардын, айлардын султаны болгон Рамазан айы менен баарыңарды куттуктайм. Садыр Нуркожоевич, сизге туура эмес маалымат беришкен, сизди адаштырышкан. Эч кандай Кемпир абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн күнөөсү жок. Ишенбесеңер, Адахан Кимсанбаевич менен Исхак Абсаматовичтен сурасаңар болот. Ал жакта мыйзам бузулган эмес, эч кандай чакырык болгон эмес. Ушул маалымат сизге жетсе, мүмкүн чечкиндүү чара колдоносуз деп дагы да болсо ишенип турабыз. Достор, дагы бир ирет суранам. Видеону
бөлүшүп койгула, таратышып койгула. Ажоозго жетип калса мүмкүн. Чындап эле жетпей жаткан чыгар мүмкүн. Же туура эмес маалымат берип жаткан чыгар. Бардыгыңарга ийгилик. Баарыбыз бири-бирибизди кечире турган ай. Кечиримдүүлүктүн айы. Бардыгыңарга ийгилик. Бардыгыңардын каалоо тилектериңер кабыл болсун. Кийинки рет көрүшкөнчө достор, сак саламатта болуңуздар.